Allahümme erhamna ve ente bina rahim ve la tuazzibna ve ente aleyna qadir ve ltuf bina bima jarat bihil maqadir. Ең алғаш жаратқан Аллах Субхана ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Аллах Субхана ва Тааланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетімен жашаған сіздерге дағы Алла Тааланың үзгілтіксіз рахматы, мейірімі, хидаяты нұры бола берсін. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Аллах Субхана ва Таала мына ушул құтты берекелі қылған бардық ибадаттарыбызды Аллахым қабыл қылсын. Аллах Субхана ва Таала Құран Кәрімде мындай деп айтады: Инна араднал аманата ала самавати вал ард фаабайна ан яхмилнаха ва ашфақна минха ва хамалахал инсан иннаху кана залуман жахула. Аллаху Субхана ва Таала бұл аманатты асман менен жерге тартуулағанда, ал аманатты біз атқара албайбыз деп баш тартты дейді. Бирок ал аманатты инсан өз мойнуна алды дейді. Аманат деген нерсе да бұл чоң жоопкерчилик экен. Эми көптөгөн аманаттар бар. Мына ошол аманаттардын бирөөсү үй бүлөдө балага жакшы тарбия берүү экен. Кыяматта атадан суралат экен, эң биринчи. Балаңа кандай тарбия бердиң? Эмне нерсени үйрөттүң деп. Умар ибн Хаттабтын дагы ушундай бир сөзү бар экен. Атадан суралат, баладан суроодон мурда дейт. Атаңа кандай жакшылык кылдың дегенден мурда, биринчи атадан сурайт экен. Сен балаңа кандай тарбия бердиң? Эмнени үйрөттүң? Андан кейін баладан сурайт дейт, сен атаңа баш ийдиңби, кызматын кылдың ба ата-энеңе деп. Ошондон ата-энеге бул чоң жоопкерчилик экен, балага жакшы тарбия берип, жашоосунда жакшы бир багыт көрсөткөнгө. Фуркон сүрөсүндө Аллах Субхана ва Таала айтат: Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн важ'ална лил муттақина имама. Бул аяттын мааниси, алар айтышат дейт: эй Аллахым, бизге, адамдар айтат экен, эркектер, бизге жубайларыбыздан жана урпактарыбыздан көзүбүзгө кубаныч тартуула, жана бизди такыбалар үчүн үлгү кыл дейт. Бул аяттын мааниси ушундай. Демек, бала дагы ар бир ата-эненин бир көз кареги экен да. Жашоодогу бир үмүт кылган эң бир жакшы ниети, үмүтү. Тукумулансын, жакшы тарбиялуу болсун, бала чакалуу болсун, өтүп кетсек артыбыздан дуа кылсын. Кыскасы эң негизи адам өтө ушу балалуу болгонго үмүттөнөт экен. Башка бир аятта Алла Таала айтат: Ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дунья дейт. Бала, мал-мүлк бул жашоонун өзүнчө эле бир кооздугу дейт да. Кооздугу дейт. Вал-бакиятус солихату хайрун инда роббика савабан ва хайрун амала. Калган жакшылыктар дагы жакшы. Бул жакшылыктарды жакшы аткара турган болсок, Алланын алдында көп сооптар, көп жакшы нерселер бар. Мына ошо Алла Таала берген малды, Алла Таала берген баланы туура жака, туура багытка берген болсок, ошонун артынан көптөгөн сооптар келет дейт. Ошондон биздин динибизде айтылат, балага тарбия бергенде эң негизги эки максатта берилет. Эң биринчи максаты аль-хадафу дини дейт алымдарыбыз. Бул дин максаты. Дин максат дегенден максат балабызды акыретке даярдашыбыз керек экен. Бул дүйнөдө канча жашабайлы өтөбүз, бирок мына ошол акыретте дагы жашоосу жакшы болуу үчүн бул дүйнөдө имандуу, Алланын парздарын аткарган, пайгамбардын сүннөтүн аткарган, эсеп китепте эсеби жеңил боло турган, бейишке кире тургандай негизи акыретке даярдашыбыз керек экен. Экинчиси бул дүйнөлүк тарбия дейт. Мындайча айтканда, бул дүйнөдө жашоого дагы баланы тарбиялашыбыз керек экен да. Мына ошого даярдашыбыз керек экен. Эми дүйнө чындыгында анын ысыгы бар, суугу бар, кубанычы, коркунучу, бардык нерсеси жашоодо өдө ылдый болот. Мына ошол жашоого дагы эмне кылыш керек экен? Ошол баланы даярдаш керек экен. Бирок эң негизги түбөлүк жашоого дагы өтө көңүл буруш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде мындай деп келет. Муну Имам Табаранинин китебинде келет. Ятбау ражулу яумал кияма абсалил жимал минал хасанат дейт. Кыямат күнү
bir kişinin артынан тоодой болгон сооптор ээрчип жүрөт дейт. Тоодой болгон дейт. Азыр көзүбүзгө эң чоң тоо көрүнсө ошону элестете берели. Ошондой тоо ээрчип жүрөт дейт бир адам артынан кыяматта дейт. Тоодой болгон жакшылыктар дейт, сооп иштер дейт. Фаякул я Рабби анна хаза. Ошол киши айтат экен, Аллахым, бул кайдан дейт экен. Мынчалык эле көп сооп иш кыла албадым эле. Мынчалык чоң сооптор менин артымдан дегенде Алла Таала айтат экен, бистигфари валадикалак. Сенин балаңдын сага бул дүйнөдө истигфар айтканынан дейт экен. Намаз окуп, намаздан кийин Аллахым ата-энемдин күнөөсүн кечир деп сага истигфар айтканынан болуп атат дейт. Бул бир эле истигфарга эми канча жакшылык иштер болуп атышы мүмкүн, кайрымдуулук иштер болуп атат, Куран окулуп атат, хатымдар түшүрүлүп атат. Мына ошолордун баардыгы ошол адамга пайдасын тийгизеткен, ошол баласыны жакшы бир тарбия кылып, Куран үйрөтүп, бир адеп ахлактуу кылып, жакшы кулук мүнөздүү кылып өстүрүп койсо. Ушул эле мааниде башка бир хадисте имам Ахмад риваят кылат, жана Ибн Мажа, анналлах азза ва жалла ла ярфау лил абди даражатаху яумал кияма фи аалил жанна. Аллах субхана ва таала бир адамдын кыяматта даражасын көтөрүп эң бийик бейишке киргизет дейт. Эң бир даражалуу бейишке киргизет. Фаятасаал я Рабби анна хаза. Жанагы сөзүнчө суроо берет экен, Аллахым, булар каяктан дегенде, бул хадисте да пайгамбар айтып атат, бистигфари валадикалак. Сенин балаңдын сага истигфар айтканынан дейт экен. Кимдин баласы хафыз болсо башка бир хадистерде келет, анын ата-энесинин башына тажы кийгизилет дейт. Тажы кийгизилет дейт. Үчүнчү хадис, бул бир окуя хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Умму Хани деген аялга жуучу болуп барат. Жуучу болуп барганда бул аял эми ким чынында пайгамбарыбыз колун сурап жуучу болуп барганда ким эле кайтарат эле. Бирок бул аял бир себеп менен пайгамбарыбызга макул болбой коет. Ал макул болбой койгондун себеби бул эми күйөөсү каза болуп, жаш балдары менен калган болот. Мен жаш балдарыма алек болуп, пайгамбарыбызды карай албай калсам эмне болот? Пайгамбарыбыз менен алек болуп, мен жаш калган жетим балдарымды карай албай калсам эмне болот деп, ал макул болбой коет. Муну ошондой себеп дейт да. Ушул айткан себебин өзүрүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай баалап мындай деп айтат. Койрун нисаи ракибнал ибил нисаа Курайш. Эң жакшы аялдар ушул Курайштардын аялы. Эми ошол Меккедеги өзүнүн уруусунун аялдарын айтып атат. Ахнаху аля валадихи фи сигарихи. Алар өздөрүнүн балдарына аябай мээримдүү, урайымдуу болот. Ва араху ли заужин фи затият. Алеми күйөөлөрүнө аябай камкор болот деп. Эми бул жерде дагы бизде ошол балдардын дагы таштап койбостон, аларга туура жакшы тарбия бере турган багытын пайгамбарыбыздын ошол сөзүндө көрүп турабыз. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. Ана ва имраату сафаул хаддайн кахатайни фил жанна ва ашара бис сабабати вал вуста. Пайгамбар айтат, күйөөсү каза болуп калып, балдарынын тарбиясында өмүрүн өткөргөн аял менен мен бейиште мындаймын деп айтты. Экөөнүн ортосун ажыраткан жок дейт. Ким жетимди кепилдикке алса, пайгамбарыбыз эмне деген? Моундай деп айткан. Экөөнүн ажыраткан. Ошондой жакын. Ал эми күйөөсү өлүп калып, балдарынын кызматында болуп, аларга жакшы тарбия берип, ыймандуу тарбия берип, элге, жерге, динге пайдалуу кылып өстүргөн аял менен бейиште ушундай дейт. Пайгамбарыбыз ушундай бир болобуз дейт. Демек, алар дагы чоң соопко жетишип, бейишке кирет деген эң бир жакшы маани. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат. Ана аввалу ман юфтаху абвабул жаннати. Эң биринчи бейиштин эшиги мага ачылат дейт пайгамбарыбыз. Фа иза имраатун тубадурини. Бирок ошол эшик ачылганда мени менен шашылып бир аял кирип кетип атат бейишке дейт. Фа ясалухан наби саллаллаху алейхи ва саллям. Эй, сен кимсиң деп пайгамбарыбыз сурайт экен. Сураганда фатакул ана имраатун таяттамат аля абнаиха сигар. Ушундай жооп берет экен, мен бир аялмын, жесир калган аялмын дейт экен.
балдары күйөөм каза болуп, балдарым кичинекей жетим калып, мына ошолорду өсүп өндүргөн жесир аялмын дейткен. Тусабиқу наби саллаллаху алейхи вассалам фи фатхи бабил жанна, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ушу бейиштин эшигин ачканга шашылат дейт. Бул хадистерден дагы эң негизги маани, ошол балдарына жакшы тарбия берип өстүргөн дагы, күйөөсү жок болсо дагы, мына ошол эми каза болуп калды, бирок баягы күйөөм каза болуп калды башка деп эле кайгырып таштап койбостон жашоо алдыда жакшы тарбияны берип, ошо атасына балдарын дуа кыла тургандай тарбиялаган болсо, мына ушул пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай бейишти Аллахым насип кылат экен. Дагы бир сонун хадис, бул хадисти баарыбыз билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза матал инсан инқата амалуху илля мин салас" дейт. Адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин бардык иштери жок болот, унутулат деген сөз да мындайча айтканда. Бирок 3 гана иши түбөлүктүү калат дейт. Анын эң биринчиси бул садака жария. Садака жария ким жакшылык иш кылган болсо, кайрымдуулук иш кылган болсо, жол салганга, суу чыгарганга, дарак тиккенге, больница курганга, мечит курганга, ошого окшогон жалпы элге пайдасы тийип турган нерсеге салым кошкон болсо. Жария деген сөз бул агып туруучу деген сөз. Дария тынбай аккандай, сооптор мунун кабырына тынбай агып турат деген сөз. Экинчиси илмун юнтафау бихи, бир пайдалуу илим калтырган болсо артынан. Шакирттерди калтырабы, китептерди жазып калтырабы, эл ошонон пайдалана турган болсо. Үчүнчүсү валадун солихун яд'ула, бир перзент калтырган болсо, ошол перзенти ата-энесине дуа кылган болсо, Куран окуган болсо, истигфар айткан болсо, жакшы иштерди аткарып, артынан анын сообун багыштаган болсо, анын атынан ажылыктарды кылган болсо, мына ошол 3 нерсенин сообу түбөлүк жетип турат. Кыяматка чейин. Мына ошондуктан биздин кабырыбызды нурлай турган, балдарды тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Ман кана лаху саласу банатин", кимде 3 кызы болгон болсо, фасабара алейхин ва ат'амахун ва сақахун ва касахун мин жиддатихи кунна ла хижабан минан нари яумал кияма. Кимдин 3 кызы бар болгон болсо, бул жерде бир эле хадисте айттык, бир кызы болсо дагы, 2 кызы, 5-10 кызы болсо дагы деген сөз. Айырмасы жок. Ошол кыздарына, башка бир хадисте келет, карындаштарына, эжелерине, эгер алардын нафакасы карындашыныкы ушул балага өтүп калган болсо, ошол карындашын да аябай сонун жакшы карап, тарбиялап турмушка берген болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кана лаху хижабан минан нар яумал кияма". Алар тозокко тосмо болот дейт. Тозокко түшүрбөйт дейт алар. Ким ушундай кызмат кылган болсо, кыздарына, карындаштарына, ал адамдын бара турган жери бейиш болот дейт. Бирок бул жерде бир шартты айтып атат пайгамбарыбыз: "Фасабара алейхин", сабыр кылган болсо дейт. Аларга тарбия бергенде, тамак бергенде, кийим, башка мамиле кылганда бардыгына сабырдуулук менен кылган болсо, эң негизги шарты ушул. Имам Термизи риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Мана халавалидун валадаху афдала мин адабин хасан". Атанын балага берген эң жакшы белеги бул жакшы кулк мүнөз дейт пайгамбарыбыз. Андан жакшы белек жок экен балага бере турган. Канча материалдык белек берели бербейли, баары бир жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп акылак, башкалар менен жакшы мамиле, башкаларга пайдасы тие турган баланы тарбиялаган болсо, андан жакшы белеги жок экен атанын балага. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху кылган хадисте мындай деп айтат: "Аддибу ауладакум ала саласи хисал". 3 нерсеге балдарыңарды тарбиялагыла дейт. 3 нерсеге. Анын биринчиси хуббу набийюкум. Ал балдарыңар пайгамбарды жакшы көрүп чоңойсун дейт. Пайгамбарды жакшы көрсүн. Ва хубба ала байтихи. Пайгамбардын үй бүлөсүн жакшы көрсүн. Ва тилаватул Кур'ан. Үчүнчүсү Кур'ан окуганга үйрөткүлө дейт. Кур'ан окуй алсын дейт. Фа инна хамалатал Кур'ани фи зилли аршихи. Ким Кур'ан окуп жүргөн болсо, Кур'анды көтөрүп жүргөн болсо, ал Алланын аршынын көлөкөсүндө болот дейт.
Эртең кыяматта эсеп китеп бергенде эч бир көлөкө болбойт экен. Эч бир көлөкө болбойт. Күн найза боюндай алып келинет дейт хадистерде. Ар бир адам өзүнүн амалына жараша терине батат дейт. Кебирлери ашыгынан, кебирлери белинен, кебирлери тизесинен, кебирлери мойнунан, хадисте келет кебирлери атка жүгөн салгандай оозуна чейин болуп калат дейт. Амалдарына жараша экен. Мына ошондой кыйын учурда булар бардыгы Алланын көлөкөсүндө болот дейт. Кимдер? Куран окугандар, Куран көтөрүп жүргөндөр. Ошондон Куранга аябай көңүл буралы мусулман бир туугандар. Пайгамбар айтат, Курандагы ар бир тамгага 10 сооп берилет дейт. Бул хадисте келген, эгер Алла Таала көбөйтөм десе, аны да көбөйтө берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде канча тамга болсо, мисалы 14 тамга болсо, 140 соопту алдыңыз да. Сиздин бир күчүңүздү талап кылган жок, эч бир малыңызды талап кылган жок, тыйыныңызды талап кылган жок. Керек болсо убагыңызды деле анча албайт экен да. Ошондой бир жеңил ибадаттар Алла Таала мына ошол нерсени бизге берип атат. Ошондон ушул пайгамбарыбыздын осуятын аткарганга аракет кылалы. Балдарга Куран окуганды үйрөтөлү, балдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын айтып берели. Пайгамбарыбыздын чынчылдыгын, пайгамбарыбыздын күчтүүлүгүн, пайгамбардын аманаттуулугун, пайгамбарыбыздын эч качан калп айтпагандыгын, аманатка бекемдигин, башка бирөөлөргө жакшы мамиле кылгандыгын, керек болсо жаш балдарга дагы мамилени аябай жакшы кылгандыгын, бир кичинекей кыздар, балдар пайгамбардын колунан кармап алып, жетелеп кайсыл жака барса пайгамбарыбыз аларды ээрчип ошол жака барчы. Ошол жаш баланын көңүлү деп. Ошону капа кылып койбойн дейт. Ошондон пайгамбарыбыздын өмүр баянын окусак, мына ошолордун баардык нерсеси бар. Мына ошол пайгамбарыбызды окуп, түшүндүрүп, пайгамбарыбызды жакшы көргөнгө балдарыбызды үйрөтүшүбүз керек. Хатиб деген бир имам алым айтып атат, мен уктум дейт, Умар ибн Хаттабтан, ал мындай деп айтат эле дейт. Аддиб ибнака, эй балаңды тарбиялагын. Фа иннака мас'улун ан валадика, маза аддаптаху. Анткени сен эртең жооп бересиң. Балаңды кантип тарбияладың? Ва маза аллабтаху, эмнени үйрөттүң? Ва иннаху ла мас'улун ан биррика ва таваиятихи лак. Ал эми сенин балаң жооп берет. Сага жакшылык кылдыбы, кызматыңды кылдыбы, жана сага канчалык баш ийди дейт. Кыскача айтканда, Алла Таала бизден балаңа кандай тарбия бердиң, а баладан ата-энеңдин сөзүн уктуңбу, кызматын кылдыңбы? Канчалаган карылар үйлөр бар. Биздин диний башкармадагы бирек карылар үйлөрүн биз өзүбүз шефтик алып, кызматын кылып, каза болгондордун барып кепинде мусулманча көмүп ушундай кызматтарды кылабыз. Бирок мына ошол жерде канчалаган мусулмандар жатат. Мейли башка улут башканы айтпайлы мусулман эместерди. Бирок балдары, кыздары бар, аталар, энелер жатат ошол жерде. Эгер ошолор балдарына бир эле нааразы болгон болсо, ал баласы канчалык ажылык кылабы, канчалык намаз окуйбу, пайдасы тийбей калат. Пайдасы тийбей калат. Ошондон ата-эненин көзүн барында аларга кызмат кылалы. Ар бир сөзүн аткаралы. Эртең аттиң деп калабыз. Кызмат кыла турган адамды да таппай калабыз. Бешин эшиги да таппай калабыз. Ал эшиктер жабылып калса, канчалаган сооптор жабылат. Ошондон балдарды кичинесинен ата-энеге күйүмдүү, элге, жерге күйүмдүү, Куранды сүйгөн, пайгамбарыбызды жакшы көргөн, ыймандуу кылып тарбиялашыбыз керек. Эң негизи ошол баланы тарбия кылууда бул туура ниет экен. Пайгамбарыбыз айтат, иннамал амалу бинният, бардык амалдар ниетке жараша дейт го. Демек, ниет туура болуш керек экен. Баланы мен жакшы тарбия берейин деп аракет кылып, чын жүрөктөн тарбия кылсак, бул дагы жугумдуу болот, Кудай буйрса. Андан кийин хусну ихтиярул баланы тарбиялоодон мурда эле энени да тандаш керек экен да. Энени да тандаш керек экен. Менин болочок балдарыма ким эне болот? Кандай адам эне болот? Эркек мисалы көбүнчө сыртта жүрөт экенбиз, жумуш кылабыз, үй бүлө багабыз дейбиз. А үйдө көбүнчө апа болот экен. Ошол балдарга көбүрөөк тарбия берет экен. Ошол тарбия бере турган энени да тандаш керек экен да. Кандай адам? Илимдүүбү, ыймандуубу? Мына ошого да караш керек. Бир ушуга бир окуя айтайын. Нажимиддин Айюб деген
биздин ислам тарыхында Салахиддин Айюби деген бир падыша чыккан. Ошол Салахиддин Айюби кресттүүлөрдүн жортулунда Палестинадагы Байтул Мактис, Масжидил Акса ошол кресттүүлөр басып алганда, алардан ал жерди бул Байтул Мактистеги Масжидил Акса 3-чү пайгамбарыбыздын хадисинде айтылган мечит. 3 жерге атайын сапарга чыгып барса болот дейт. Биринчиси Масжидил Харам Меккедеги, экинчиси Мадинадагы пайгамбарыбыздын мечити, үчүнчүсү ушул Палестинадагы Масжидил Акса. Ошого барсаңар болот деген. Ким намаз окуса 500 есе сооп алат деген пайгамбардын хадистери бар. Ушул жерди бошоткон ушу Салахиддин Айюби болот. Бирок ушунун атасы үйлөнөрдөн мурда үйлөнбөй жүрө берет экен. Анын бир тууганы айтат экен. Бир тууганы ошондо падыша болот, бул мындайча айтканда амир болуп турган болот. Үйлөнбөйсүңбү десе, мен үйлөнөм, бирок мен ушундай бир кыз издеп атам дейт. Эми бул жерде шартын айтып атат. Мен каалаймын дейт. Бир такыба кызга үйлөнгөндү дейт. Ал кыздан балалуу болууну каалаймын. Ага жакшы тарбия беришим керек. Ал ушундай бир такыба момун жоокер болуш керек. Ал барып Байтул Мактисти мына крестныйлардан бошотуш керек дейт. Мен ошондойду издеп атам дейт. Андайларды таппайт. Сен мындайды кайдан табасың? Жомокто айтпачы дейт бир тууган. Макул деп коет, унчукпай. Күндөрдүн бир күндө бир алымдын шейхтин сабагында отурса, бир аял келип, жакыныраак экен, ошол шейхке шыбырап калды дейт, устазыга. Анан тиги устаз айтып калды дейт. Мен сага бирөөдү кече жибербедим беле? Ошого эмне турмушка чыгып албадың? Канчалаган адамдарды жөнөтсөм дагы сен кайтарып атасың. Эмнеге десе, тиги кыз айтып атат дейт, устаз деп, шейх деп. Мен ушундай бир такыба жигитке үйлөнгүм келет дейт. Андан балалуу болгум келет. Ал балага жакшы тарбия бергим келет. Ал бала күчтүү жоокер болуп чоңоюп, Байтул Мактисти бошотсо деген ниетим бар дейт. Жанагы угуп турган Нажмиддин Айюби ошол деле тык деп отуруп калдым дейт. Жанагы мен айткан сөзүмдү бул да кайталап атат дейт. Акыры анан жанагы устазга бардым дагы дейт, ушуну мага алып бер дедим дейт. Ушуга жуучу болойк алып бер дедим дейт. Болбосо бул эми падышанын эмеси. Акыры ушулардан Салахиддин Айюби деген бала төрөлөт. Мына ошол Салахиддин Айюби ислам тарыхында төбөлүк аты калган жоокер болуп, кийин падыша болуп, бул Египетте башкарып турган, кийин ошол Байтул Мактисти немелерден, крестныйлардан бошоткон болот. 20 жыл күлгөн эмес дейт. Эмнеге күлбөйсүң десе, ушул Масжидил Акса, ушул душмандардын колунда турабы, мен күлбөймүн дейт. Кантип мен жыргаймын, күлөмүн деп. Ошондой бир тарбиядан. Демек, бул окуядан айта турган эле негизги максат, биз ошол энени тандаганда да жакшы тандайлы. Демек, биринчи жакшы ниет, экинчи энени тандоо. Андан кийин балага жакшы да ат коюш керек экен да. Бала биздин шариятыбызда айтат. Сөзсүз түрдө эле арабча, исламча шарт эмес, бирок бала биздин өзүбүздүн мисалы улутка жараша деле бала эл арасында ошол аты менен уялбай турган болсо болду. Жакшы аттар бар. Бирок пайгамбарыбыз айтат, эң жакшы аттар дейт, Аллага жакшы көрүлгөн бул Абдулла, Абдуррахман, Абд менен башталгандар дейт да. Ушул мындай жакшы деп пайгамбарыбыз айтат. Бирок ат койгондо бала, жаңа дагы бир жолу айтам, ошол атынан эл ортосунда уялбай турган болуш керек да. Анан балдарынын, досторунун ортосунда уялып турган болсо аты менен, ал жакшы болбой калат экен. Атына заты жарашкан деп коет бизде. Кандай ат койсоңуз ниет кылып, балки ошондой болот да. Ошондой болот. Давуд пайгамбардай бекем болсун десеңиз, илимдүү данышман болсун десеңиз, балки ошондой болот, Кудай буйрса. Жеп Мухаммад деп коюп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын илими, адеп ахлагы десеңиз, ошондой тарбияласаңыз, Кудай кааласа болот. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иннакум тад'уна яумал қиямати би асмаикум ва би асмаи абаикум фа ахсину асмаакум." Силер кыяматта атыңар менен, атаңардын аты менен чакырыласыңар, ошондон атыңарды жакшы ат койгула дейт пайгамбарыбыз. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Атанын балага болгон эң милдеттеринин бири ага жакшы тарбия берип, ага жакшы ат коюусу" дейт.
Демек бұл атаның милдети екен. Жақшы балаға ат қою. Андан кейінгі шарттарының бірі дайыма сабырды болу жана дуа қылу екен. Сабырды болып, қысқаша айтып отабыз, ниет жақшы болсын, жақшы апа таңдап берелі балдарыбызға, андан кейін жақшы ат қоялы, андан кейін дайыма сабырды дуа қылалы балдарыбызға. Дуа қылалы. Жамандан еш қачан дуа қылбайлы. Ачуыңызға тиет, бала шоқ болады, арқанда еш қылады. Анан бір жаман еш қылып қойса, анан жаман тескері дуа қылы бербеш керек. Пайғамбарымыз айтады, сендер өзіңердің зияныңарға дуа қылбағыла. Балдарыңардың зиянына дуа қылбағыла. Қызматшыңардың зиянына дуа қылбағыла. Мал мүлкіңердің зиянына дуа қылбағыла. Егер ошо дуа қылғаныңар қабыл бола тұрған уалға дал кеп қалса, дуа қабыл болынып қалса, өтіп қалса зиян болады дейді. Ошондон дайыма балдарыбыз кичине шоқпу, сабыр қылалы, тура бағыт берели, аларға дайым дуа қылалы, аларға мейірімді бололу. Ошондой эле балага мамиле кылганда жумшактык менен мамиле кылыш керек дейт. Өзүнүн жолун билип мамиле кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хасан менен Хусейнди эркелетип бөөп атса, Акра ибн Хабис деген бир киши ошол жерде отурган. Я Расулаллах, Алланын элчиси, сиз балдарды ушундай эркелетесизби, өбөсүзбү? Менде 10 балам бар, бирөөсүн да өпкөн эмесмин дейт. Ошондо пайгамбар айтат: "Мен ла ярхам ла юрхам", ким райымдуу болбосо, ага дагы райым болбойт дейт. Ошондон жумшактык ар бир нерсени кооздойт дейт. Кайсы иште болбосун, жумшактык ал нерсени кооздойт дейт. Кайсы бир иште оройлук болсо, ал нерсени жаман көрсөтүп коет дейт. Жакшы болуп турса дагы, орой нерсе болсо, ал жаман көрсөтүп коет дейт. Ошондон дайыма жумшактык. Бирок жумшактык дегенде эле такыр эле жумшак болуп туруп анан эркелетип баштарды, балдарды да эркелетип неме кылып албаш керек. Баланы өтө эркелеткен дагы бул ата-энеге зыян болот. Өтө эркелеткен, бирок ар бир нерсе өзүнүн чеги менен. Бир акыркы убакыт болуп калды. Акыркы бир окуяны айтып туруп анан сөзүбүздү түгөтөлү. Дагы бир топ маселелер бар эле. Бирок кандай болсо дагы бир окуя. Бир аял айтат, бул болгон окуя экен. Ошо балдарга мындай жакшы бир тарбия берүүнүн жолдорун айтып атат да. Бир досумдун үйүнө барып калдым дейт. Ал досумдун үйүнө барып калсам, сүйлөшүп олтурсак дейт досум менен. 3 жашар кызы дейт. Келип алып туруп, апа, бейишке үй курбайлыбы дейт экен. Бейишке үй куралычы дейт экен. Десе жанагы аял айтат, мен биринчи, экинчи айтканда кулагым туура эле угуп атабы же эмне деп атат деп түшүнбөй калдым дейт. Бирок чындыгында эле апа бейиш куралычы деп атат дейт. Ана апасы макул деди дагы, бардык балдарын жыйнап, мен дагы отурдум дейт. Чогулуп отурушту дагы 10 жолу Ихлас сүрөсүн окушту дейт. Ихлас сүрөсүн 10 жолу окушту. Пайгамбардын хадиси бар. Ким 10 жолу Ихлас сүрөсүн окуса, ал адамга бейиштен үй курулат деген пайгамбардын хадиси бар. Эми кээ бир адамдар бул даиф, алсыз хадис дейт, кээ бирлер туура жакшы хадис дейт. Бирок кандай болгон күндө дагы ким 3-1 Ихласты бир жолу окуп койгонун Курандын 3төн 1-ин соогун аласың да. Булар бар. Демек пайгамбардын хадисине амал кылып, ким 10 жолу Ихласты окуса, ал адам үчүн бейиште сарай курулат дейт. Сарай курулат. 10 жол айтып бүткөндөн кийин кегеле балдар, эми бул үйдү куруп алдык, аны эмне менен толтурабыз десе, аны кен менен толтуруш керек дейт. Байлык менен толтуруш керек. Кегел анда байлыкты айталы десе, пайгамбардын хадиси бар. Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алийил азим деген сөз бар. Пайгамбар айтат, ким ла хаула ва ла куввата илля биллахи алийил азим деп айтса, же бир сахабага үйрөтүп атат, силерге айтайынбы дейт. Кен байлыкты дегенде айтыңыз дегенде ушул сөз деген. Ла хаула ва ла куввата илля билла, эч бир күч жок, бир гана Алланын күчү бар деген сөз.